Bismillahirrahmanirrahim. Келменин шарттары бар экендиги тууралуу алгачкы имамдардан келген асарлар. Фаразда каттуу кишинин аялы каза болуп, аны кабырга коюп келе жаткан кезде белгилүү табиин Хасан Басри, Аллах анын ырайымын алсын, Фараздак, сен бул күнгө эмне даярдадың деп андан сурайт. Ал 70 жылдан бери ла илаха иллаллах көлүгүн деди. Ошондо Хасан Басри: Оба, абдан жакшы даярдык. Бирок ла илаха иллаллах келмесинин шарттары бар деп айткан. Башка асарында Хасан Басриге, Аллах анын ырайымын алсын, адамдар кимде ким ла илаха иллаллах көлүгүн айтса, жаннатка кирет деп айтып жүрүшөт го. Дегенде ал, кимде ким ла илаха иллаллахты айтып, анын акысын жана парызын толук берсе деп, келменин шарттары бар экендигине ишарат кылган. Белгилүү табиин Вахб ибн Мунаббахтен, Аллах анын ырайымын алсын, бир адам ла илаха иллаллах көлүгү жаннаттын ачкычы эмеспи деп сурайт. Анда ал: Ооба, бирок кандай гана ачкыч болбосун, анын тиштери болот. Ошол тиштери бар ачкычты алып келсең, эшик ачылат. Ал эми ачкычтын тиштери болбосо, сен үчүн ал эшик ачылбайт деп келменин шарттарына ишарат кылган. Бухари номер 1237 хадистин алдындагы таалик. Хиллатул аулия 4/66. Ла илаха иллаллах бул тавхид келмеси. Бул келмени түшүнүүдө адамдар ар кандай каталыктарга калышкан. Аларды кеңири түшүндүрүү үчүн тавхидтин түрлөрү тууралуу кабар берип кетүү абзел.